Силана Сүйүнбаева Ош шаарындагы номер 52 кыргыз-түрк достук мектеп-лицейин быйыл бүтүрөт. 4 айдан бери убактысын өз алдынча жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу менен өткөрүүдө. Силана карантин учурунда мектепке барбай көп убактысын тестке даярдануу менен өткөргөнүнө бир чети кубанса, бир чети өзүнө ишенимдүү болуш үчүн курска барсам жакшы болмок эле дейт. Жалпысынан бул жылкы орто боюнча айта кетсем, бир топ кыйынчылыктарды жаратты десем жаңылышпайм. Себеби орто жакындаган сайын биз өзүбүздүн билимибизди дагы да болсо бир кыйла тереңдетиш үчүн ар кандай окуу борборлоруна барып даярданмакпыз. Бирок шартка байланыштуу үйдөн окуганы туура келип калды. Бирок үйдөн дагы ар кандай онлайн сабактарга катышып көптөгөн маалыматтарга ээ болдум десем болот. Бирок өзүмө дагы да болсо ишеничтүүрөөк болуш үчүн окуу борборлоруна барсам жакшы болот эле. Жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо 15 майда жыйынтыкталган. Кандайдыр бир себептер менен каттоого катыша албай калгандар 20-июнда жана 23-июнда тестирлөө борборлоруна барып кошумча каттоодон өтсө болот. Азыркы күндө ошо регистрациядан жалпы республика тестирлөөгө регистрациядан 41.727 абитуриент катталды. Бул негизги кыскача маалымат берип айтсак, жалпы республикалык тестирлөө 3 этаптан быйылкы жыл өтөт. Биринчи этап 21-inde 21-июнда болот. 21 күнү негизги тест, 21 күнү негизги тест, 22-июнда кошумча предметтер боюнча тест тапшырышат. Экинчи этап бизде 24-чү, анан 25-июнда өтөт. Бул ал эми үчүнчү этап болсо 11 менен 12-июлда өтөт. Жалпы республикалык тестирлөөгө уюштурулган борборлордо коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында ар биринде медицина кызматкерлери иштеп, санитардык талаптардын аткарылышына байкоо жүргүзүшөт. Жалпы Кыргыз Республика боюнча 116 ошо тест жалпы республика тестирлөөнү өткөрүү борборлору дайындалып, ошол жерде жалпысынан республика тестирлөө жүрөт. Бул тестирлөөнүн жыйынтыктары 13-июлдан 19-июлга чейин бардык сертификаттар жыйынтыктары чыгып, ошо сертификаттар ар бир абитуриенттерге жерлери менен жеткирилип берилет. Кыргызстанда 2230-дан ашык мектеп бар. Коронавирус илдетине байланыштуу мектептер 16 марттан баштап карантинге жабылган. Быйыл 59 миңдей окуучу 11 классты бүтүрдү. 9 класстын бүтүрүүчүлөрүнүн саны 104 миңге жакын болду. Айжамал Түгөлбай кызы, Айкөл Олжобай, Лотто МЖ жаңылыктары.